Assalamu alaikum tuğanдар, mekendештер. Бүгін дағы bir жақсы күн, 26 январь. Мен МФЦ-ға келдім, Паспелихаға. Маға чалып қалышты. Документіңер даяр деп. Үйдің документі, жердің документі даяр болып шығыптыр. Дағы біздің жердешіміз, біздің бір туғанымыз, Қырғызстандық Қалматов Қуанычбек Валижанович деген біздің мекендешіміз үйлі болды. Анын документтері мына даяр болды. Қалматов Қуанышбекті құттықтап қойғыла туғандар, комментарияда жазып. Себеп мен үшін да bir жеңіш та бұл. Мен үшін да bir жеңіш. Себеп чуркап ушунча қызматты қылып, қызматты аяға чейин жеткізгенден кейін сүйінет екенсін да кадимкидей. Мен өзім үй алғандай болып сүйіндім азыр, достор. Азыркы учурда дагы 3 документ даяр болуп атат. Эне капиталыны, энесине бөлүнгөн капиталды колдонуп, балдарга материнский капитал деп айтылат Россияда. Ошону колдонуп алган 3 адам бар. Азыр алардын документтери процессте кетип атат. Буюрса, bir аптанын ичинде алар дагы үйлүү жайлуу болуп калат. Алар тандаган үйдү буюрса алып калат, достор. Аны дагы оңой эмес. Анын бираз өзүнүн bir процесстери, кыйын процесстери бар, достор. Бирок ал жасаса болот, аны бүтүрсө болот. Аны азыркы учурда бүтүрүп жаткан мезгил. Буюрса, силерде дагы эгерде ушундай bir ой пайда болсо, үй алам десеңиздер, материнский капиталыңар болсо, мен ал материнский капиталды колдонуп, сиздердин өкүлүңүз болуп, алыстан туруп болсо дагы сиздин өкүлүңүз болуп, сиздин кызыкчылыгыңызды, укугуңузду коргоп, бул жерде үй ээси болгонго жардамым тиет. Албетте WhatsApp номерим бар, видеода жазылып турат. Ошол видеодон көрүп атып чалсаңыздар болот. Үй алам десеңиздер, мен сиздерге даяр жардам берем. Мен даярмын. Ушу менен пайдаланып Қалматов Кубанычбекти дагы куттуктап койгула комментарияда. Кубанычбектин документтери даяр. Кубанычбек, сизди куттуктайм. 10 күндүн ичинде сизди үйүңүздү бүтүрүп бердим. Документтерине баары бүттү. Буюрса, башка адамдар дагы чалып атат. Эгерде сиздер үй тапкан болсоңуздар, ушул тегерегинде мен кызматка даярмын. Бирок алыскы райондордон тандасаңар, мен алыскы районго барыш үчүн өтө көп убакыт кетет, көп чыгымдар кетет. Ошого келишим түрдө сүйлөшсөк болот. Өзүмдүн районумдан болсо, албетте баягы ошол мен буга чейин айтып келген эмгек акымды алам, достор. Ошол сиздер тапкан үйдү барып көрүп, сиздерге алып бергенге жардамым тиет. Жок болсо, мага байланышка чыгыңыздар. Албетте мен көп үйлөрдү дагы чыгарам, көп үйлөрдү дагы алып берем. YouTube'ка чыккан үйлөр көбүнчө бул элге буга чейин барып тартып келип, анан YouTube'ка чыкпай сатылып кеткен, анан ошол адамдардан калган үйлөр чыгат да. Буга чейин азырга чейин 107 адам, 107 эмес 108 адам үйлүү болду. Алардын 20сы эле YouTube'ка чыкты да, чыкса. Калганы жок. Мен чыгарбай эле кой. Мен жөн эле үй алып кубанайын өзүм деп калып кетип атат. Сыртта калып кетип атат да, видеого чыкпай. Бул жеке ой. Мен эч кандай каршылык көрсөтпөйм. Албетте алар суранса, чыгарба десе, чыгарбай эле коем, достор. Сиздерди дагы ушинтип тартып чыгарсам болот, достор. Ошого эгерде сиздерге үй керек болсо, чалгыла, мен жардам тиет сиздерге. Албетте ар кандай бир суроолоруңузга жооп берем. Достор, Кубанычбекти
куттуктап коелу дагы бир жолу. Сиздер дагы үйлүү болуңуздар ушул жаңы 24-жылда. Мен сиздердин үйүңүздү алганга кызматка даярмын достор. Экендештер, сиздерге ысык салам. Колум үшүп кетти, чындап айтсам. -20 болуп атат. Колум перчатка кийген эмесмин. Достор, сиздерге ушул 24-жылда баарыңыздарга муктаж болгон адамдарга үйгө муктаж болгон адамдарга сиздерге каалоолорум үйлүү болуңуздар достор. Мен аркылуу болбосо дагы өзүңүздөр таап болсо дагы алыңыздар достор. Саламатта болуңуздар.